Бишкекте Тоокел Мамыровдун «Бийиктиги» китебинин бет ачары өттү. Эмгектин автору белгилүү журналист, публицист Амирбек Азам уулу. Китепте 20-кылымдын экинчи жарымында бийиктикке секирүүдөн Азиянын рекордсмени болгон спортчу Тоокел Мамыровдун өмүр жолу баяндалат. Мамыровдун 50-60 жылдары спорттун 5тен ашык түрүнөн жетишкен ийгиликтери китепте кеңири сөз болот. Ошондой эле анын өзү катышкан ири спорттук мелдештер жана башка маанилүү коомдук окуялар камтылган. Тоокел Мамыров окуп жүргөн жылдар эле узундукка секирүү боюнча республика чемпиону. 1958 жылы Азиянын рекордсмени болууга жетише алган. Ал бир гана жеңил атлетика менен чектелбестен өзүн универсалдуу спортчу катары көрсөткөн. Эгерде кыргыз жеңил атлетикасы, анын ичинде бийиктикке секирүү кандай өнүккөнүн билгиңер келсе, Кыргызстанда, анан Кыргызстан ушул китептен ошол жөнүндө бардык маалыматты табасыз. 1930 жылдарда спорт кандай өнүккөнү, аны спортту өнүктүрүү үчүн мурдакы совет өкмөтү кандай аракет жасаганы, 1960 жылга чейин Кыргызстан спорттун өнүгүүсү боюнча эң артта болгону.